Театр кийим билгичтен башталат. Театр көрүүчү үчүн ар дайым сырдуу жана табышмактуу. Спектакль театр турмушунун сахнада көрүнгөн бир гана бөлүгү. Мына ушул куттуу Кыргыз Улуттук академиялык драма театры өзүнүн 96 сезонун ачты. Бүгүн биз үчүн майрам, кубанычтуу күн. 96 театралдык сезонубуздун ачылышы. Болгондо да ушул Жалил Садыковдун илгерки Манастуу Семетей бүгүнкү күндө төлгө деп төлгө кылып койгон спектакль менен ачылдык эле 27 мартта оңдоп түзөөдөн кийин. Азыр эми кайра буюрса жаңы сезонубуздун ачылышын бүгүн Кудай деп баштап турабыз. Бул салт болуп калган. Илгертеден сөз түрдө мына ушул спектакль чыгармабыз менен ачылып келатканда чейин бүгүнкү күнгө ылайыктап жаңы коюлган спектакль билесиздер. Төлгөнү 2 күн коебуз, 6-сы, 7-си, 8-инде болсо биз Айтматовдун Саманчынын жолу спектаклин коебуз. Марат Козыкеев коюп кеткен спектакль эле. Муну коюп аткан себебибиз жакында эле жарлыкты окудуңар. Саманчынын жолу спектаклибиз Токтогул аттагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты болду. Биз эми улуттук театрыбыз репертуардык багыттагы театрыбыз. Биздин 40-ка жакын спектаклибиз бар. 40-ка жакын спектакльди 2 айда зорго айландырып бүтөбүз. Мына карачы. Дагы премьераларыбыз болуп атат. Мына Токтогул Абдумановдун 100 жылдыгын өткөрүп баштадык, белгилеп баштадык. Азыр өзүңөр көрүп байкайсыңар. Ошол 100 жылдыктын алкагында Абдумановдун Карагул ботом спектаклин Назым Мендебаев жаңы эле коюп көркөм эксперттик комиссияга көргөздүк. Буюрса бул спектаклди Түркияга, Кыргызстандын маданият күндөрү болот Түркияда. Ошо жака апарып Түрксойдун алкагында дагы Абдумановдун 100 жылдыгы белгилениш керек. Ошондо көрсөтсөкпү деген оюбуз бар. Ал адамга гана өчмүш. Аны көргөн жерден соо койбойт дейт. Олорум каршыкыр дейт турам. Адамдар өздөрүн даяшпай. Адам деген мыкачы таш болду. Токтогул Абдумомунов атындагы Кыргыз Улуттук академиялык драма театры 1926 жылы 2 ноябрда Кыргыз музыкалык драма студиясы катары ачылган. Мына ошондон тартып ал элибизге мыкты спектакльдерди тартуулап келет. Студияда алгач Молдо Насирдин, кийин Токпаевдин Кайгылуу какей драмалары коюлса, 96 театралдык сезон Төлгө спектакли менен ачылды. Токтогул Абдумомунов атындагы театрыбыз бүгүн ачылып, биринчилерден болуп Кыргызстанга ушу эл көрүүчүлөрдү чакырып аткан аябай Азыркы күндө театрларга көп учурларда маани берилбей калды. Бирок ошого карабастан мына компьютерлик система дейбизби, техникалык система дейбизби, ошолорго карабастан көрүүчүлөр келип, чуулганып, мурдагыдай эле китепке маани берип, театрга маани берип, искусствого маани берип калгандыгы биз үчүн кубанычтуу нерсе. Буюрса быйылкы жылдагы өткөн жылдарга караганда дагы жакшы жаңылыктар болот. Азыр сайттар иштеп атат, рекламалык жарнамалыктар иштеп атат, бардыгы жакшы болуп атат. Ошонун негизинде театрлар өрчүндөйт, театрлар гүлдөйт, театрларга элдер келип турат деген жакшы ниетте, жакшы салымда биз дагы ийгилик каалап кетелик. Жалил Садыковдун калемине таандык Манастуу Семетей спектакли жаңыланып, режиссер Назым Мендебаевдин табылгасынан улам Төлгө деген ат менен тартууланып жатат. Төлгө спектакли улуу Манас темасын баяндап, жаш мундарды мекенчилдикке, кайраттуулукка, өз өлкөсүнүн тагдыры үчүн жаны аябай кызмат кылууга үндөйт. Театрда кайрадан көрүүчүлөр толуп, алар үчүн бардык шарттар түзүлүп, таза жарык залдарды көргөндө кубандым дейт Жаңыл Түмөнбаева. Мынакей биз азыр мындай жаркыраган жакшынакай Кыргыз академиялык драма театрынын залына келип, абдан сүйүнүчтүү болуп атабыз. Абдан жакшы ремонттон өтүп, жакшынакай мындай залкарлардын баарын портреттери илинип, мына элдин маанайы жакшы. Мынакей бүгүн карасам абдан кызыгуу менен мына биздин бишкектиктер жана меймандар театрга келип атат. Бул спектакль бүгүн ачылганда жанагы белгилүү урматтуу биздин Жалил Садыковдун чыгармасы Манастын уулу Семетей. Бул жаңы коюлган экен. Бунун презентациясы мынакей жазында болду эле. Мынакей азыр театралдык сезон 97 театралдык сезон ушул спектакль менен ачылып жатат. Эми бул спектаклдин жанагы биздин президенттин чыгарган указдарына төп келгендей болуп турат. Мынакей азыр жанагы үрп адат, салт, каада салттардын баарын өнүктүрүү, өндүрүү, мына жаш муундарга өткөрүү жөнүндө көп ушундай мазмундуу токтомдор чыгып, чогулуштар болуп, чакырыктар болуп атат. Ошого карата мына бул спектакльди көрүп койсо биздин
өсүп келаткан жаштар, ата-энелер менен бирге, мен ойлойм биздин бул бир топ патриоттук дух, сезим мындай ачылып, менин Кыргызстаным, менин элим, менин жерим, мен өркүндөтөм, өстүрөм, элим үчүн жасайм деген ураандар жана ой пикирлер ишке ашат го деп ойлоп турам. Жакшы актерлор үчүн жаман роль болбойт деп Токтогул Абдымомунов атына Кыргыз Улуттук академиялык драма театрынын 96-сезонунда Айтматтын Саманчынын жолу, Абдымомовдун Айбир Кечирбейт, Абуызовдун Эңилик Кебек, Көгөлдүн үйлөнүү той жана Карагол Ботум спектакльдердин премьераларына күбө болушат.